түшкөн өмүр. Автор Жалгызым Назик. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Адам баласы тээ түйүлдүк болуп энесинин курсагында жаралганда эле анын тагдыры чечилет деп айтылат. Канча өмүр сүрүп, жашоосунун кай бурулушунда кимдерге кабылаарынан бери алдын ала жазылып коет дешет. Жашоо жолубузда не деген тагдырларды көрөбүз да, кандай деген адамдар менен кайчылаш өтөбүз. Кээ бири бизге сабак болсо, кай бири арман. Дагы бири жашообузду түркүн түскө боеп кетсе, бири келип аны астын үстүн кылып көтөрө сапырып кетет. Жөн гана жашообузга аралашып, өмүр жолубузда биз менен жүргөнү канча. Ар бир инсан өз жашоо китебинин автору. Китептин калың же жука болгону мааниге ээ эмес. Маанилүүсү ал маңыздуу болгонунда. Ошондуктан айтылса керек, узун өмүр сүрүүгө эмес, маңыздуу өмүр сүрүүгө умтул деп. Бул жолку баяндоочу тагдырдын ээси да көп сыноолорго кабылган. Бул каарманымдын тагдыры кай бирине сабак, кай бирине жөн гана чыгарма болоор. Бирок ошого карабастан анын баянын колумдан келишинче сиздерге жеткирип берүүгө аракет кылайын. Катардагы күндөрүмдүн биринде белгисиз профилден социалдык тармактардагы бир баракчама кат келип түштү. Кандайсың сиңдим? Сиңдим десем туура болоор. Сезишимче менден кичүүсүң. Сенин чыгармаларыңды көптөн бери окуймун. Купулума толот. Сага жазуудан мурун көпкө ойлондум. Анан сен жазган тагдырларды окуп, өз тагдырымды баяндап берүүнү туура көрдүм. Негедир ичимдеги бир буулуккан бурганакты сага айтсам жеңилдечүдөй сезилди. Көп сөздөрүңдү мага тааныш, тагыраагы менин ичимдеги арманга үндөштөй туюлат. Мүмкүн болсо айтып берейин деген. Чынында кызыктым, баарлаштык. Бирок каарманым өз тагдырын телефондон эмес, жолугуп көзмө көз баяндап берүүнү туура көрдү. Сунуш киргизди. Көпкө ойлондум. Анан макул болуп жолугушчу жерди болжоп жөнөп калдым. Шаардагы чакан кафе болчу. Киргенимде эле кооз жасалган залдын сол тарабындагы чоң терезе түбүндө отурган эже колун көтөрдү. Толкундандым. Анткени мен биринчи жолу тагдырын жазчу каарманым менен жолугуп жаткам. Эже мени көргөндө бир аз ыңгайсыз боло түштү. Назиксиңби? Ооба, саламатсызбы? Жаш экенсиң, деди күлүмсүрөп. Рахмат. Эженин маңдайындагы орундуктан орун алдым. Кофе? Жок, кофе ичпеймин дедим. Жөн гана суусундукка заказ берип отуруп калдым. Эже болсо кофе. Биз жолуккан кафеде адам аз, анан аябай тынч экен. Атайын сүйлөшүүгө ыңгайлуу деп ушул жерди тандаса керек эже. Чынында мен да эжени башкача элестеткем, анткени айткан жашынан бир топ эле жаш көрүнөт экен. Эгер өзү жашын айтпаганда мен ага такыр башка жашты бермекмин. Эжени кандай сүрөттөсөм экен? Көздөрү сулуу, бирок муңдуу. Жүзү абдан жарык, жароокер көрүнөт. Адамдар болот го жүзүн караганда эле жаркыраган жазды элестеткен. Ошондой көрүндү мага. Сени чакырып алып, кай жерден кантип айтаарымды да билбей турам, дейди күлүмсүрөп. Күлгөндө көздөрү жайнап, баладай болуп ажырайып ан сайын сулуу көрүнөт экен. Анан да эженин жүзүндө бир да боек жок экени таң калтырды. Төгүлгөн каш кирпиги да табигый. Баары бир табигый сулуулукка эч нерсе жетпейт окшойт. Ошол үчүн да өзгөчө сулуу көрсөтүп тургандай. Сени убара кылганым үчүн кечир. Баары жакшы эже, дедим. Эже тагдырын башынан баштап баяндоону туура көрдү. Башынан дегенде тээ алыстагы бала күнүнөн тартып, ушул күнүнө чейин. Эженин жашоосунун бактылуу күндөрүн айтып жатып, ошол күндөргө кыялы алып учуп, ууртунда болор болбос күлкү уялап айтып жатканын байкадым. Ал эми оор тагдырдын урунттуу учурларына келгенде шуу эте катуу үшкүрүк тартып, жаркыган кабагы түнөрүп алат. Мен абдан жаман адаммын, деп сөзүн баштады оорулуу тынып алган эже. Ушунчалык жаманмын, артымды карап, басып өткөн жолумдагы мен жасаган иштерди
Мен жасаганыма ишенбей да кетем. Кантип колумдан келди деген суроо кыйнап, ошол учурда баягы азап келет. Бул азапты сөз менен түшүндүрө албайм. Ичтен жеген, иштен сыздаткан оору. Бул ооруну айыктыруу дарыгерлердин да колунан келбейт. Бул оорунун дарты жок. Сен адамдын абийири соттойт дегенди уктуң беле? Деди мени тике карап. Ошол убакта эженин көздөрүнөн кандайдыр бир чарасыздыкты, өкүнүүнү окуп турдум. Ушунчалык чарчаңкы тиктеди мени. Кудум, баарына атүгүл өлүмгө да кайыл адамдай. Абийир алдында жооп берүү эмне экенин билесиңби? Анын алдында актануу да пайдасыз. Бул абийир дегениң өзүңдү актоочу миң далилдерди таап келип, жан соога кылганыңа да карабайт. Муну абийир соту дейт. Адам өмүр жолунда кандай гана кылмыш кылбасын, ал жазасын алса да, албай көмүскөдө калып кетсе да, абийир алдында бөлөк жооп берет. Муну мына мен өз башымдан өткөрүп айтып жатамын. Ширин күнүгө таң эрте ойгонгондо терезе түбүндө чыркырап сайраган чымчыктардын үнүн көпкө чейин тыңшап жатканды жактырат. Үйдүн капталындагы чоң алма бутагына конуп алышып, өзүнчө эле бир хор оркестрдоон элестетет. Шириним кызым, тура кой кагылайыным. Бөлмөгө кире элек жатып, жалынып жалбарып келе жаткан чоң энесинин үнүн укканда бактылуу жылмайып алды. Энөө, жата турайынчы. Журканына ан сайын оролуп эркеледи Ширин. Кечигесиң садагам. Энеси ылдый болуп, кызынын саамайынан шорулдата жыттап алды. Эки колун керип, денесин созуп чоюлган кыз терезени ачып жибергенде бактагы куштар пыр эте учуп жөнөштү. Качтыңарбы? Терезеге эки колу менен ийгин таяна калган кыз буркурап турган алма гүлүнүн жытын кумарлана жыттап алды да ордунан туруп жөнөдү. Жуунуп тамактанганы отурган аны кайра эле энеси кагылып эркелетип жатты. Ала кой балам. Алдына нан менен жаңы тартылган каймакты сунду энеси. Бүгүн шаарга барам апама. Мейли балам, анан качан келесиң? Эс алууну ал жакта өткөрсөм, жекшемби күнү кечинде келип калам го. Баргым келген жок, бирок апам дагы табарга кетет экен. Инилеримди караганы эч ким жок. Ошентип балам, апаң да сагынат сени. Кошо жаша десе, тигиниси менен батышпайсың сен да. Эне койчу, сени менен эле жашаймын. Мектепти бүткөндө чоң окууга өтсөң апаңа барасың кызым. Апам жер тамга көчөт жакында. Тиги үйүм мага берсе экөөбүз көчүп барабыз. Алда балам ай, мени ал 4 тубалыңа камап алып не кыласың? Мага мына кеңири коромдон өткөн 5 жер жок, деген Калипа эне короосун айлантып карап алды. Абышкам жашайт бул короонун ар бир бурчунда. Энекем менин. Ширин энесинин жанына өтүп, бетинен чопулдатып өп алды. Макул эне, кеттим мен. 1-2 чайдан уур тамыш эткен Ширин шашылып сумкасын көтөрүп жөнөдү. Аппак көйнөк менен кара юбка боюна жарашып, анын үстүнө келишимдүү келбети көргөн адамды сөзсүз кайра бир каратып алчу. Экиге өрүлгөн көмүрдүү капкара чачтары, кырдач мурду, жазы маңдайы, анан да аппак болуп жүзү туп-тунук наристеникиндей. Кабагына күн туугансып ар дайым жадырап турат. Уртуна толгон күлкүсү менен чырайы толгон кареги бир башкача сулуу. Ширин айылда чоң энесинин колунда өскөн. Атасы оор оорудан улам төшөк тартып жатып каза болгон. Шаардагы үйүндө атасынан кийин энсиреп жапжалгыз калып кетти. Апасы болсо базарга чыккан үчүн жумуштап табарга деп кетип, үйгө конуп келип жашачу. Али кичине болсо да акылы ушунчалык зирек эле кыздын. Үйүн тазалап, тамагын жасап, өзү менен өзү жашай берген. Аз убакыт өткөндө эле апасы башка эркекти жетелеп кирген булардын үйүнө. Апасы эми биз менен жашайт, ата деп кайрыл деп эскертти. Мына ошол адам келгенден Шириндин жашоосу тозок айлана баштады. Алгач үңкүйүп эле бөлмөсүнөн чыкпаган киши бир аз убакыт өтүп көнүшүп кеттиби, эркин боло баштады. Уялбай эле Шириндин атасынын кийимдерин кийип алчу. Апасы менен кошо жатып, атасынын ордун ээлегенине ансыз да ызаланып жүргөн кыз атасынын кийимдерин анын үстүнө көргөндө ого бетер ачуусу келди. Урматтуу апалар,
чоңдор биз балдарды али кичине эч нерсени түшүнбөйт деп чоң жаңылыштык кетиребиз. Чынында бала кичинекейинен баарын түшүнөт, баарын сезет, баарын жүрөгүнө кабыл алат. Жашооңордогу өзгөрүүнү балаңызга же кызыңызга убагы келгенде айтам деп жүрсөңүз анте көрбөңүз. Бала менен ачык сүйлөшүүгө өтүү керек. Анткени анын бул турмуштун баарын жаңыдан кабылдап, үйрөнүп жаткан аялуу дүйнөсүн уратып алышыңыздар мүмкүн. Сиз убагы келгенде баарын айтам дегиче, бала өз түшүнүгүндө акылы жетишинче баарын өз алдынча кабылдап алуусу мүмкүн. Мурун ансыз да жумуштан бошобой кызына анча көңүл бөлө албаган Жийде тиги күйөөсү келгенден такыр кызын унутту. Кичинесинен эле атасына жакын өскөн кыз мындай катуу соккуну көтөрө албады. Ичине салып жүрө бергендиктенби, балким кусадан, суук тийип сыркоодон калдыбы, белгисиз төшөктөн тура албай жатып калган. Ай кыз, тур, сабагыңа кечигебиз. Сени күтүп турууга алым жок. Орунду ачуу керек, деди. Жийде келип кызынын жүзүнө да карабай, Шириндин бөлмөсүнүн эшигин ачып босогодон кыйкырып. Апа, деди ооздорун араң кыбыратып. Ширин дейм, кечиктик уктай берчи, барбай эле кой. Эшикти илип ал. Шарактап үйдөн чыгып кетти. Кызы болсо денеси жалындап күйүп, жээкке чыгып калган балыктай араң дем алып жатты. Эмне булар шаарда эшикти илбей отурушат деген Калима эне үйгө кадам койду. Жийде, Ширин, үйдөсүңөрбү деги? Апа сыртка дүкөнгө чыгып кетишпедиби, деди кошо келген кенже уулу Эрулан. Үйдү ушинтип таштап кантип кетмегиле ботом? Ушул кантип болсун? Ширин, деген энеси небереси жаткан бөлмөгө баш багып, Шириндин жерде жатканын көрдү. Алго күйгүн Шириним менин жерде жаткан небересин ала коюп, жүзүнөн өпкүлөбөйдү. Кантет бул? Эрулан, машинени айда. Денеси күйүп жатат. Жийде кайда болду экен? Кеч киргенде гана күйөөсү шаракташа үйгө кирип келишкен Жийдени кайненеси тосуп алды. Апа, келиңиз. Келдим, балам. Мен бул сагындык. Калипа эне көзүнүн төбөсү менен карап, төркү бөлмөгө өтүп кетти. Бир аздан соң башына жуулук салынып, кайненесинин алдына чай көтөрүп кирди. Төрдө Ширинди кучактап отурган экен Калим эне. Жийде, деп сөз баштады. Калим эне тамагын кыра. Тилегиме жыл айлана электе турмушка чыктың. Сени күнөөлөбөйм, балам. Бактыңды таап бактылуу болууга акың бар. Менин сенден өтүнүчүм Ширинимди мага бер. Апа, сөзүмдү бөлбөй ук. Тилегимдин жалгызы. Өзү да кызына үзүлө түшүп, өзгөчө жакшы көрчү эмес беле? Ширинди мен алайын кагылайыным. Сен жашсың, дагы төрөйсүң. Кызым бөлөк атага өгөйлөнбөй, кантсе да өз канында болсун. Апа, сагындык Ширинди өз кызындай эле. Туура, өз кызындай көрүп асырасын. Бирок мени менен болсо оң болоор. Бүгүн кайда жүрдүң? Ооруган кызды жалгыз таштап. Мен, Жийде унчукпастан көз жашын агызып башын жерге салды. Ушул менен такыр көргөзбөй алып кетпейм. Каалаган учуруңда кызыңды сагынсаң күйөөң менен барып көрүп тур. Мен деле шаарга жиберип турамын. Ошону менен Ширин 10 жашында чоң энесинин колуна келди. Алгач келгенинде өзүнчө болуп, эч кимге сүйлөбөй, Калим эненин жанынан чыкпай жүргөн кыз болсо, убакыт өтүп ал тартынчаактыгы жоголуп, бул үйдөгүлөргө айылдагы мектебине көнүп кетти. Калим эне кызды бапестеп эркелетип чоңойтtu. Ширин ошону менен бактылуу балалыктын доорун армансыз сүрдү. Баягы шаардан жаң келгенде мончоктой көздөрү жашылданып, эч кимге кошулбай, обочо жүргөн кыз эми класстын эң шайыр кызына айланды. Жаркыган кабагына күндү багып, жылмайып күлгөн ууртунда жылдызды жашырып алгандай сүйкүмдүү жан болду. Бул жылдарда апасы Жийде да катары менен уулдарды төрөдү. Кээде Жийде күйөөсү сагындыкты ээрчитип айылга келип кетирсе, кээде Ширин шаарга өзү барчу. Айрыкча мектептен жайкы жана кышкы эс алууга чыкканда апасынын үйүнө барып, инилерин карашып жашап келчү. Андайда Жийде балдарын кызына таштап табарга кетчү. Ал эми өгөй атасы болсо базарга чыгат.
Ой, белим. Акыркы күндөрү белим ооручу болду деген Жийде ашканада тамак жасап жаткан Шириндин жанына келип отурду. Кызынын созулуп, бойлору өсүп чоңойгонун көрүп кубанып алды. Маралдай болуп керилген кыз болуптур. Колдору да шыпылдап эптүү. Убагында ырас кайненесине берген экен. Кары адам көп нерсени үйрөтүп, зирек тарбиялаптыр. Болбосо шаарда өскөндө жүрмөктү азыр. Жарым орус тилинде сүйлөп, шаардагы бейбаш кыздарга кошулуп. Азыр болсо мектепте окуса да бүт жумушту жасайт. Инилерин жуунтуп, тамагын жасап, бүт кийимдерин жууп коет. Үйдү таза кармаганын айт. Кудай буйрса, бир үйдү гүлдөтүп, бир азаматтын багын ача турган кызы бар. Ошончо жүктү көтөрөсүң, сенин белиң оорубагандан, деди апасына арчылган алманы сунуп жатып. Тигиңе айтсаң болбойбу? Табарга өзүң барбай ошону жибер. Ширин, сагындык аябай жоош. Тиги жакта не болуп кетет? Талашып тартышууга туура келет. Андайда сагындык алардын айтканына көнүп берет. Жооштой эмес, сен табарга кеткенде бат эле базардан келет, үйдө телевизордун алдынан чыкпайт. Сени антпейт. Ширин, неге сагындыкты жактырбайсың? Билбейм, деди кыз, эки кашын чытып ордунан туруп баратып. Макул, мен кирип жатайын. Балдарга тамак берип коерсуң, эртең да табарга барам. Макул. Белин бекем байлап бөлмөсүнө кирген Жийдеге сагындык жактырбай бурк этти. Кызың эмне дейт? Эч нерсе. Уктум баарын, мени жактырбайт ушунуң. Сагындык, койчу эми ага теңелбей. Ал деген бала го. Анда сен чык эртең базарга, мен табарыңа барайын. Кайдагын айтпа, өзүм эле барам. Жийде керебетке жатып уйкуга кетти. Сагындык алгач Жийде менен таанышканда чынына өзүнө кызыккан. Бир аз жакындан таанышып, шаарда үйү, колунда бизнеси бар экенин билген соң ач кенедей жармашты. Дээринен жалкоо, кара жумушка иштейси келбеген Сагындык мыкты жигиттин ролун ойноп, мурун бир нече жолу үйлөнүп ажырашканын жашырып, бойдок боло калды. Жийдеге калптан эле кызың болсо да сүйөм, алам деген ашыктын ролун ойноп, минтип үстүнө кирип алып, жыргап жашап жүргөн чагы. Ананчы, баарын алдына даяр кылган аялы турса, ал табарга кеткенде гана ордуна базарга чыгып коет. Анда да эрте эле жаап келе берет. Бирок бул үйгө келгени аны ушул Ширин жактырбады. Кичинесинде кандай жек көрүп тиктесе, азыр деле ошол ойдон. Шириндин өзгөчө сулуулугун да алгач Сагындык байкады. Жаш болгону менен апасы Жийдени жолго калтырган. Өңү күн сайын мунун делебесин козгоп барат. Апа барбай эле койчу. Ширин эшик таң азанда туруп апасын узатып жатып босогого келгенде ушинтип жалдырады. Ширин, эмне болду? Бир жериң ооруп турабы? Жок, бирок бат эле келип каламын. Инилериңди сага тапшырдым. Анан Сагындык базардан келгенде тамагын карап койчу. Суукта үшүп келет. Аныңды эле аяй бересиң. Сенин өзүңө күйгөн адам жок, деген Ширин ашкананы көздөй басты. Кызым, мен кеттим, жакшы отургула. Жийде дайымкыдай табарга кетип, Ширин инилери менен калды. Апасы кеткени Сагындык базардан түшкө жетпей эле келип алып үйдө болот. Мурун деле ушундай болчу. Анда залда телевизор көрүп, же бөлмөсүндө уктап чыкчу эмес да. Бирок мунусунда чай ичем, тамак салып бер демиш болуп чакан ашканада жүргөн Ширинден көзүн албай, анын ар бир кыймылын карап отура берет. Тамагын берип батыраак эле ашканадан качып чыгууга шашкан Ширин инилери жаткан бөлмөгө кирип, ичинен илип алчу. Ошол каргашалуу кыштын кычыраган түнү, айлана аппак карга көмүлүп, сыртта жомок аалам болуп жатканда Шириндин жомогу өчкөн түн. Ушул кыштан кийин карды жаман көрүп, суукту жактырбайт. Ошол күнү өзү да билбейт, негедир жүрөгү башкача согуп, алда бир жамандыктан кабар берип жаткандай тынчый албай, түпөйүл боло берди. Адатта 3 күндө келип калчу Жийде да кечигип жок. Сыртта болсо сампарлап жааган кар улам күчөп, бороон аралашып лапылдайт. Кеч кирип айлананы күүгүм каптаган сайын Ширин үйгө батпай кысыла берди. Кудум ичинде кандайдыр бир түшүнүксүз сезим муну күч менен бул үйдөн кууп жаткандай. Көрсө адамдагы 6-туюм ушул болсо керек. Ал күнү Сагындык кечке үйдө болду.
Сыртта аба ырайы жакшы эмес деген шылтоон айтып базарга чыккан жок. Ширин кечинде инилери мектептен алып келген соң тамактарын берип, жаткырып, өзү да инилеринин жанына жатып алды. Түн бир окумда ойгонуп кетип ашканага суу ичкени чыкты. Жарыкты күйгүзбөй туруп суу ичип, артына бурула бергенде ашкананын босогосунда өзүн карап майкачан Сагындык турганын көрүп, чочуп кеткенден колундагы чыны учуп кетти. Коркуп кеткени сездирбей, өзүн кармап жанынан өтө бергенде Сагындык кызды каруудан кармап калды. «Эмне кылып жатасыз?» Ширин колун булкуп алды. «Ширин», Сагындык кайра кызга жармашты. Андан буруксуу уруп жаткан ичимдиктин жытына көңүл айланган кыз башын буруп алды. «Сиз мас болуп калыпсыз, эс алыңыз». Ширин инилери жаткан бөлмөгө баратканда Сагындык арттан келип, кызды бир колу менен оозун жабыштыра жаап, экинчи колу менен көтөрүп өзү жаткан бөлмөгө сүйрөп жөнөдү. Алып кирип эле жерге салынган төшөктүн үстүнө кызды басып жыгылды. «Тийбеңиз мага, акырын. Суранам, тийбеңизчи, болот». Жаналык албай тырмышкан кыз инисин чакырды. «Жап оозуңду» деген Сагындыктын күрөктөй колу кайра эле Шириндин жаагына кептелип басып калды. «Апа!» Ошону менен Шириндин үнү да чыкпай калды. Көздөрү алайып, тыбырчылаган бойдон Сагындыктын алдында калды. Кудум жаш коёнду басып алган карышкыр сымал кое бербей үстүндөгү кийимдерин айырып ыргытып салды. Анын аппак, аруу денеси мынабу ичи чыгып калган жийиркеничтүү Сагындыктын алдында уйпаланып жатты. Ошол бойдон коңурук тартып уйкуга кетти. Ширин айрылган кийимдерин көтөрүп түз эле жуунуучу бөлмөгө өттү да муздак сууну агызып жүзүн тосту. Канча турганын деле билбейт. Денесинин жанчылы ооруганы бир тең. Ызага толуп көкүрөгү ачышканы бир тең боло иштен озондоп, баштан ылдый шорголоп агып жаткан сууда тура берди. Жашы 18ге толо элек жатып, 40тан өткөн кишинин алдында уйпаланып, кор болгон аппак денесин чымчылап тура берди. Алдыга койгон ой тилектери менен кыялдары көз алдына тартылып, баары бир заматта ойрон болуп кеткенине жаны ачышып турду. Таң агарып, жаңы күн башталды. Ширин бутунун учу менен басып инилери жаткан бөлмөдөн айылга кетчү кийимдер салынган сумкасын көтөрүп алып чыкты да чоң конок бөлмөдөгү Сагындык менен жийде акча коюп жүргөн жерден алардын акчасын бүт алып айылга кетип калды. Ширин чоң энесине да, апасына да, деги эле жан адамга бул тууралуу ооз ачкан жок. Эмнеге андай кылды ошол учурда? Кийин да аңдап жеткен жок. Балким Сагындыктын өлтүрөм дегенинен коркту, балким апасын, инилерин аяды. Мүмкүн жаштык кылдыбы, айтоор эч кимге айтпай жүрө берди. Балким кийинде эле өмүр бою айтылбай калып кетмек, эгер алдыда дагы каргашалуу окуя болбогондо. Жийде менен Сагындык ошол жылы жазында жер тамга көчүп өтүштү да кабат үйдү Ширинге берди апасы. Ширин болсо ошол баргандан бери ал үйгө барбай койду. Улам чакырган апасына болсо окууга өтүүгө даярдык көрүп жүрөм деген шылтоо менен жолобой койду. Кичине кезинен эле дарыгер болом деп кыялданып жүргөн кыз ал тилегине да жетти. Өз күчү менен окууга өтүп кетти. Шаардагы үйгө чоң энеси Калиманы алып келип, экөө жашай баштады. Жаңы окуу жылы, жаңы жашоо, жаңы кадамдар. Окуу жайда шатыра шатман ызылдап, айлананы шаң күлкүгө бөлөп каткыра күлгөн кыздардан айырмаланып, сууз жылмайып, ойлуу жүргөн кыз илимдин көңүлүн бурду. Белден ылдый түшүп өрүлгөн жоон, капкара чачы менен мөлтүрөгөн сулуулугунан тышкары, анын ар дайым жалгыз жүргөнү жигиттин ан сайын кызыгуусун арттырды. Ким сүйлөсө да, кандай сүйлөсө да ошол калыбынан жазбай, муңайым жылмайып кутулат. Көпчүлүгү Шириндин бул мүнөзүн бой көтөрүү, менменсинүү деп түшүнүштү. Бир гана илим кыздын жанда жок жароокерлигин, маңдайы жарык кыз экенин бир көргөндө эле билди. Анын жоодураган көздөрү күн сайын жигитти акылдан алып бараткан. Экөө бир тайпада окушканына карабай, жигит кыз тууралуу эч нерсе билбейт. Атүгүл сабактан кийин баары чогулуп киного түшсө да Ширин өзүнчө кетет. Бир күнү адаттагыдай сабактан чыккан кыздын артынан түштү Илим.
ишенимдүү кадам таштап, алдыда бараткан кыздын келбетине артынан суктанып бара берди. Ширин сейилбак менен басып баратып, артынан кимдир бирөө келе жатканын сезип тык эле токтой калды да шарт артына бурулду. Ошол каргаша каптаган түндөн кийин артында адам басса корко турган болуп калган кыз. Бурула берип өзүн жылмайып карап турган, өздөрүндө окуган Илим аттуу жигит турганын көрдү. Кечир, чочутуп алдым окшойт. Илим негедир өзүнө тике карап турган кыздан сүрдөп, бут алдындагы жалбырактарды тээп алды. Сен белең деген Ширин жылмайып койду. Суз жүргөнү ошончо керемет көрүнсө, минтип уртунда жылмайганы ан сайын сулуу экен. Чогуу басалы, деди Илим кызга жандай басып. Эмнеге жалгыз жүрөсүң, дей салды Илим, адаттагыдай ачык айрым мүнөзү менен. Жоодураган көздөрүн ирмегилеп алган кыз таң кала тиктеп койду. Кандайча? Жок, бизге кошулбайсың дегеним. Табиятымдан ушундаймын, жалгыздыкты сүйөм. Кыялкеш турбайсыңбы? Ширин кайра жигитти тиктеди. Өзүнүн карама каршысы эле бул жигит. Шайыр, ачык айрым, тайпада да алдыңкы студенттерден. Окуу жайда кандай иш чара өткөрүлсө, ага сөзсүз Илим катышат. Балким. Кыялкеч, жан дүйнөсү назик адамдар аз сүйлөшөт, элге кошулбайт. Өздөрүнүн кыялында түзүп алган дүйнөсүндө жашай беришет. Жапайы болушат де. Жок, андай эмес. Өздөрүнө түзүп алган ыңгайлуулуктан чыккылары келбейт. Жана оңойчулук менен ал жака бирөөнү да киргизишпейт. Сен адашып дарыгерликке тапшырып алыпсың, психологияга тапшырбайт белең, деди Ширин Илимди карап. Жок, туура эле тапшыргам. Дарыгер психолог да болушу керек. Илимдин үнү шаңдуу чыкты. Ширин болсо дайымкыдай суз жылмайып гана койду. Кайда баратасың? Үйгө. Ушул жол мененби? Ооба, мен жөө басканды жакшы көрөм. Дагычы, деп Илим шоктоно кызды карап. Дагы эмне кылганды жакшы көрөсүң? Жамгырды, гүлдөрдү, анан таттууну. Эсте болот. Сагындык кол салгандан бери эркек аттуунун баарын иштен жек көрүп, баарына наалат айтып жаткан Ширин эч кимди жашоосуна киргизбейм деген өзүнө. Минтип жанында тамаша ыргыта сүйлөө бул жакта турсун, кол алышып көрүшпөйт болчу. Көрсө жашоо деген биз бүттү деген жерден башталып, тыюу салган нерсе уланып, уруксаат берген нерсе үзүлөт турбайбы? Акыйкатсыз да, адилеттүү да мына ушул жашоо. Илим менен Шириндин мамилеси түшүнүксүз эле. Тагыраагы ар бири өзүнчө, өзүнө таандык, өзүнө ылайыктуу чечим менен мамилелерин түшүнчү. Илим Ширинди сүйөт. Ширин болсо, Ширин мурункудай болбой убакыт өтүшү менен Илимге көнүп баратты. Эркелеп, кээде кыялын көрсөтүп алчу. Андайда жигиттин кубанычында чек жок. Ширин ан сайын көзүнө таттуу көрүнүп кучактап алгысы келчү. Бирок бирге жүрүшкөн ушунча убакыт аралыгында кыздын колунан гана кармай алды. Ширин такыр өзүнө жолотчу эмес. Кучактап эмес, Илим бир аз эле кызга жакындап туруп калса, Ширин тыпырап кетет да өзүн ала качат. Бир жолу адаттагыдай сейилбакта бал муздак жеп отурушкан. Экөө тамашалашып отурушуп, Илим кыздын чачтарын уйпалап жатып кучактап алды. Ошол замат кыздын денеси тогургандай дир этип, Илимди кантип түртүп жибергенин билбей калды. Ширин, мен барайын деген кыз Илимдин көзүнөн көздөрүн ала качып, сумкасын көтөрүп жөнөдү. Токточу, Илим шашып бараткан кыздын артынан жетип келип колдон тартты. Сага эмне болду? Эмне болуптур деген Ширин кайра жолун улады. Кое турсаң, эмне эле менден өзүңдү алыстатып жатасың? Эмне, сени боорума басам десең так секиресиң? Илим, мен үйгө баруум керек. Ширин жигитти укпастан өзүн кармап турган колдорун кагып салып басып кетти. Жолдо баратып көздөрүнөн жаштары мончокто агып жатканын өзү да билген жок. Ширин ошол күндөн баштап биринчи жолу ыйлап жатты. Ыйлаганда да ыза, өкүт менен жүрөгү ачышып ыйлап жатты. Кечир мени, кечир. Мен сага татыктуу эмесмин. Мени сүйбө, деп жатты шыбырап. Эгер сагындык жашоосуна кара түн салбаганда эмне болмок? Анда эле Илимдин сүйүү менен тиктеген көздөрүнөн көзүн ала качпай, кайра моокум кангыча тиктемек. Өзүн кучактамакчы болгон колдорун кагып салбай, тескерисинче өзү кучагына бой таштамак. Ар дайым түртүп, өзүнөн аргасыздап оолактатып жаткан Илимдин желкесине башын жөлөмөк да, колдорун бекем кармап алып,
төбөлүккө кое бермек эмес. Эх, аттиң. Үйгө келген Ширин чоң энеси төшөк тартып жатып калганын көрдү. Эне, сага эмне болду? Азыр балам, өтүп кетет. Бир аз аба жетишпей жата калбадымбы? Азыр энеке. Тез жардам чакырган Ширин энеси менен кошо ооруканага кетти. Ошентип Калим эне бир жумага жакын ооруканада дарыланып жатмай болду. 2 күн энесине каттап жүргөн кыз окууга барбай жүргөн. Бул күндөрү Илим күндө сабакка келип, кызды таппай маанайы жок жүрдү. Экөө урушкандан кийин эле келбей калды. Катуу сүйлөп алдым окшойт. Кап десең, эми ушул бойдон келбей койсо кантем? Ушул менин шашмалыгым деп өзүн иштен жемелейт. 3-күн дегенде көздөрү чарчаңкы болуп Ширин сабакка келди. Илим көрүп кубанып кетти. Бирок сыртына чыгарбай, сыр алдырбай отурду. Сабактын жүрүшүндө кыздан көзүн албай тиктеп отура берди. Сагыныптыр. Ширин. Сабак бүткөндөн кийин баары чыгып баратканда Илим кызды колдон тартты. Кел сүйлөшүп алабыз. Угуп жатамын. Ширин жигиттин маңдайынан 2 колун кайчылаштырып турду. Мени кечир. Болдубу? Ширин, мен макул кечирдим. Эми болду, кеттим. Менин жумуштарым көп деген кыз тыкылдап басып чыгып кетти.